Жыл бою өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкы ыкчам башкармалыгынын өздүк курамы. Министрлик өздүк курамынын өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу кесепетин жоюу иштерин координациялашат. Айрыкча жаз, жай мезгилдеринде суу ташкындары, өрт кырсыктары жана туруксуз аба ырайына байланыштуу ар кандай өзгөчө кырдаалдар көбөйгөн учурларда куткаруучулар күчөтүлгөн режимде иштейт. Мындай шартта күн сайын кырдаал талданып, ыкчам аракеттенүү алгоритмдери иштелип, баардык кызматтардын өз ара аракеттенүүсү текшерилет. Өзгөчө кырдаал күтүүсүз катталганда так жана ыкчам макулдашылган чечимдерди талап кылат. Башкармалыктын күнүмдүк иш-чаралары бул элге көп көрүнбөгөн кызмат. Бирок республика аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда, кесепетин жоюуда жана жарандык коргонуу жаатындагы иш-чаралардын багыттарын аныктаган Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу башчысынын атынан чечимдерди даярдоочу башкы башкармалык. Дал ушул башкы ыкчам башкармалык ведомстволордун ишин координациялап, стратегиялык чечимдерди кабыл алып, өлкө боюнча өзгөчө кырдаалдарга ыкчам жооп кайтарууга даярдыкты камсыздайт. Бул башкы башкармалыктын негизги максаты бул болсо жарандык коргонуу иштерин мерчемдөө болуп эсептелинет да. Бул жылыга президенттин атайын жарлыгы менен даярдык планы бир жылга бекитилет. И ошонун ичинде толугу менен канча штабтык машыгуу, штабтык тренировка, андан сырткары команда штабтык машыгуулардын мерчеми болот. Комплекстик текшерүүлөрдүн мерчемдери ошо ар бир областтар менен министрликтер менен өтөт да. Ошолордун баарын тең ошо башкы башкармалык ошолорду пландап, мерчемдеп, и ошо негизги мындай жетекчөөчү функцияны аткарат да. И андан сырткары бул башкы башкармалык ошо жериндеги областтык, шаардык башкармалыктардын иштерин ошо өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча координациялуу иш-чараларын жүргүзөт да. Башкы ыкчам башкармалыктын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин атынан чечимдердин долбоорлорун иштеп чыгып, кырдаалдарды талдайт, кызматтардын жана калктын өзгөчө кырдаалдарга даярдыгын текшерет. Жетекчиликке ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын коркунучтарын жоюу боюнча ыкчам сунуштарды киргизет. Суу ташкыны болобу, жер титирөөбү же техногендик авария болобу, башкармалыктын өздүк курамы маалыматтарды ыкчам чогултуп, ар тараптуу талдап, так баа берип, тартылган бардык бөлүмдөрдүн иш аракеттерин координациялайт. Жасалып аткан жумуштардын бардыгын аткарып, бияктан ошо чечимдерди даярдап, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда кайсы объектилер бар, аякка канча кишини, канча куткаруучуну жибериш керек, канча инженердик техниканы жибериш керек, канча куткаруучу керек болот ошо өзгөчө кырдаалдардын алдын алуудагы. Ошон үчүн биз өзүбүздү бир орусча айткандай бойцы невидимого фронта дегендей, биздин башкармалыкта ушул чечимдердин бардыгы даярдалат. Өзгөчө роль башкармалыктын ыкчам бөлүмүнө жүктөлгөн. Өзгөчө кырдаалдар учурунда мамлекеттик органдардын, жарандык коргонуу кызматтарынын, аткаруу бийлигинин органдарынын менчигинин түрүнө карабастан, экономика жана өндүрүш объектилеринин ишмердүүлүгүн координациялайт. Дал ушул жерде Кыргыз Республикасынын президенти, жарандык коргонуу башчысы Садыр Жапаровдун жарлыктарына ылайык өткөрүлүүчү штабтык жана командалык штабтык машыгуулар жыл сайын уюштурулуп, көзөмөлдөнөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бир топ башкармалыктар бар. Бүгүнкү күндө негизги башкармалыктардын бири ушул башкы жарандык коргонуу башкы башкармалыгы. Бул башкармалык менен биздин башкармалык тыгыз иш алып барабыз. Анткени биздин бардыгыбыз биринчи кезекте жарандык коргонуу жаатындагы окуу үйрөтүү ошондой учурда өзгөчө кырдаалдар коркунуч пайда болгондо алдын алуу иш-чараларын, эгер өзгөчө кырдаал каттала турган болсо, сөзсүз түрдө ыкчам аракеттерди уюштуруу менен материалдык же болбосо чыгымдарды башкача адам өмүрүнө кыйылуусуна жол бербөө, ушунун жаатында иштерди ыкчам уюштурууга багытталып иш алып барабыз. Бирок өзгөчө кырдаалдарга жооп кайтаруу башкармалыктын ишинин бир гана бөлүгү. Алдын алуу иш-чаралары да мындан кем эмес маанилүү багыт.
пландык жана пландан тышкаркы негизде аймактык жана аскердик бөлүктөр текшерилип, алардын күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгы бааланат. Туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Күчүрмө даярдык бөлүмү куткаруучулардын жана аскер кызматкерлеринин кесиптик жана дене тарбия даярдыгынын жогорку деңгээлин камсыздайт. Туруктуу аттестациялар жана текшерүүлөр билимдин жана практикалык өнүмдөрдүн тийиштүү деңгээлин сактоого мүмкүндүк берет. Ал эми тарбия иштери бөлүмү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн уставдык талаптарынын сакталышын камсыздап, тартипти бекемдөөгө жана жогорку кызматтык маданиятты калыптандырууга жооп берет. Катуу тартип, жогорку кесипкөйлүк жана жогорулатылган жоопкерчилик шартында аракеттенүүгө туруктуу даярдык. Дал ушул принциптердин негизинде жалпы министрликтин жана башкы ыкчам башкармалыктын ишмердүүлүгү курулат. Бул түзүмдү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыл борбору деп айтууга болот. Дал ушул жерде жарандардын коопсуздугуна түздөн түз таасир эткен негизги чечимдер кабыл алынат. Башкармалыктын кызматкерлеринин иши көп учурда кадр сыртында калганы менен жардамга муктаж болгон жарандарга көмөк канчалык ыкчам жетери алардын кесипкөйлүгүнө жана чечкиндүүлүгүнө байланыштуу.